Assalamu alaikum dostlar. Bugün Assalamu alaikum Ramazan. Kayda bilgin olacak. Sonumuz kavulmasın heyecan. Aydınlandır ay doldu. Ay gülmini var rüzgarı. Ay başına aydan kalay. Uşul yığın ay kuş geldi. Uşul yığın ay kuş geldi. Ramazan ay geldi yeşile. Akkoç kordoy bağlar bizim eşiğine. Ayrılardan atlasına aleyce. Bodur bodur ay doldu. Ukamini var biz geldi. Ukamasın ayda kalay. Uşul yığın ay kuş geldi. Uşul yığın ay kuş geldi. Ramazan bizge aykırıdan, aydan ayın kız kaldırılan. Bereke, bereke, uşuluyor bereke, bereke. Çatalımla yaşırken, çatalımla sinirken, aydan ayın, aydan ayın, aydan ayın, Canımızla 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 can teyze, can teyze. Canımızla canımızla ayda bizde sal teyze, sal teyze. Saltı biz geçiğinde fırtına kumlu bakınca, saltı biz geçiğinde fırtına kumlu teyze. Ramazan bizde aykırıdan, aydan ayın kız kaldırılan. Bereke, bereke, uşuluyor bereke, bereke. Aydan ayın bereke, aydanından bir yol, aydandan bir yol. Aydan ayın, aydan ayın, aydan ayın, aydan ayın, aydan ayın, aydan ayın, Жарамазанда айтылған тілектің бәрі қабыл болсын Алтынбек бай. Жарамазандың ушу негизги максаты Жарамазан кайрымдуулук деген Жарамазан бизде ошо. Элден элге деген долбоор башталды беле биз. Бир ай мурун эл муктаждарга нан таратып баштаганбыз. Бир ай бою нан тараттык. 70 миңден ашык нан Бишкек шаарынан баштап Караколго чейин. Анан экинчи долбоор баштап атабыз дече сизге учун чыгардым эле. Жана социалдык долбоор жаңы конуштарга бир мобилдүү чакан окуу курстары мектептерди ачалы деп. Ошого сизде болгон баягы эл сыйлаган элдин батасын алып жүргөн байкелерибизге кайрылып Жарамазан айтканча ошол маселени түшүндүрүп, ошо жаңы конуштардын муктаждардын ошо билим маселесине кичине көңүл бурсак деген максат болчу. Рахмат ушу бүтүп алганыңызга. Жақсы, рахмат, ийгилик болсун. Балдарга Кол кабышкылаңыз. Азыр мен эми алып чыгайын эми эшикти. батаңызды беріп болдым. Подарка садарка. Бата зең малыңыз болсын миң 80-ге чыга жашаңыз, серкебен ашаңыз, 90-га чыга жашаңыз, топозмайын ашаңыз, 100-ге чыга жашаңыз, 100 жумурткан ашаңыз, 120-га чыга жашаңыз, 120-дан кийин өсүңүз билесиз. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, гүлдөсүн. Сиздей болгон адамдар, сиздей болгон инсандар элден элге деген долбоорубузду колдоп, Кыргызстаныбызга, биздин инелерибизге, балдарыбызга илим билим болуп, Кыргызстаныбыз жаркындап өнүгө берсин. Азыр биз да. Азамат. Угулбай келип бир оз түшүндүрүп берип койчу, жакшы таап жол. Бүгін Жарамазан айтып жүрөбүз достор. Кыргыз мамлекетинин
жогорку кеңешинин депутаттарынын үйлөрүнө, офистерине келип, анан түшкөн каражаттардын баардыгын кайрымдуулукка, бир кайрымдуулук дегенде биз мектеп салып берели деп атабыз. Жаңы конуштарга мобилдик бекер англис тили, орус тилинен сабак берчү мектептерди ачалы деп атабыз. Ошол элден элге бекер билим деген лозунг менен жарамазан айтып түшкөн акчаны ошол мектептерге каржылайбыз. Мобилдүү көчмө мектептерде окутууларды деп чечтик. Достор менен биригип. Анан ушундай жакшы биздин байкелерге кайрылдык, колдогондор болду деп жүрсө. Анан ак жар менен Алтын Казык мектебине конуштарына ошо эң биринчилерден болуп ошол жактан баштайт деп чечтик. Кудай буйрса иш 1-сентябрга чейин 5 мектеп ачсак деген оюбуз бар, көчмө мектеби. Кудай буйрса ошо Алтынбек байкелер Жанар Мырзага жарна берди. Анан акыркы 6 күн калды орозо бүтөрүнө. Кудай буйрса 6 күндө жакшы биздин байкелер колдоп коет деген ойдобуз. Муктаждарыбыз көп. Анан Кудай буйрса билимдүү миңди жыгат дегенде Кудай буйрса кичине болсо да англис тилин, орус тилин, кыргыз тилин үйрөтөлү Кудай буйрса. Анан ошол колубуздан келген Маска китеп берип атам. Практическая экономика Грузиянын практикасында болгон. Николай Гилаевич өзү премьер-министр, экс-премьер-министр өзүнүн практикасынан бизге аябай пайдалуу болот. Окутсаңар көп эмне үчүн биздин экономика, эмне үчүн жылбай атат дегенибизди суроолор көп да. Ошого жооп аласың. Рахмат. Так, Алтынбек Сулаймановтан сұрау келе қалдық. Ким орысша окуйт? Мен орысша окуйм. Орысша окуйсуң, практическая экономика орысша. Орысчасы. Орысчасы берейин. Кыргызча окуйсуңбу? Муну битте. 400 окуучу бар. 400 окуучу бар. Доктор, анан муну эме кыласың. Меккеден келген эме бос тиесиң, мына ошибойский ачып мен алам. Жерге кичине салып койдум. Эки бөлүп салып койдум конверт. Сумасын айтыштын кереги жокпу дейсиз? Жок. Бир дата эни коробой, ошол жанагы мобилдүү мектептерге Кудай буйрса. Даярдап, чогуу лентасын кесебиз, Кудай буйрса. Геп бересе ошол. Рахмат сиздерге. Алтынбек байке бул жерде мындай болуп калды да. Кудай буйрса коронавирусту бүтөт, Кудай буйрсачы. Анан эртеңки күн келет, анан акыркы убакта Кыргызстандан только Жанар Мырза да айтып кетти. Экспортто только биздин мигранттар чыгып калды депчи. Анан мен Кудай сактасын, Кудай буйрса андан кара күчтү эле жумшай бербейли деп, анан кичине болсо да орусча, англисчесин үйрөтүп, ошол балдарды, кыздарды мамлекетибизде сактап калганга аракет кылып, алар ушул жерден жумуш тапканга аракет кылып, анан баягы билими бар, миңди жыгат дегендей кылып, анан эртең күнү кетип калса дагы бир жылуу жумшак жерге иштегенсин деген аракет менен ою башталды да. Аябай жакшы эме иш баштапсыңар. Мигрант деген бул сыртка чыккан мигрант деген бул эки түргө бөлүнөт да. Бул мозг, анан мышца. Акыл менен кара күч. Акыл деген бул жанагы биздин жаратуучуларыбыз, акылдуу, билимдүү жигиттерибиз сыртка барып бизнес кылышат. Кара күч, мышца деген бул чорный рабочий, жана услуга кылганда да, таксисттер, официант, магазин, торговля ушулар. Бул услуга. Биз биринчи аларды кара күчтү алып келгенден мурда биз акылды кайтарып келишибиз керек да. Мозгтучу акылды кайтарып келишибиз керек. Акыл келип туруп, ал жумуш ордун саздайт, жумуш жасайт, жумуш ордун саздаганга алга жумушчу керек. Рабочий сила. Рабочий сила өзүнүн артынан ээрчип келет да. Ошон үчүн биз силердин эме кылып атканыңар аябай жакшы долбоор экен. Биздин акылдууларыбызга анан ошол эле мамлекет шарт түзүш керек. Алардын иштерин жеңил жүргүзгөнгө, ишкерлерге, алардын текшерүү органдарын азайтып, аларга давлениелерди азайтып, алардын буту колун чечип, жеңил шарт түзүлгөндө гана ушул акыл бул жумуш ордун түзө турган жанагы акылдуулар буларга бир мээлүү климат издешет да. Ошон үчүн бул жерде давление болгон үчүн чыгып кетип атат алар.
эгерде мейлим климат түзүлсө, аларга тоскоолдуктар жок болсо, анан коргоо болсо, ушул эки нерсени биз мамлекет түзүп берсек, алар келишет, анын артынан тиги мигранттарыбыздын кетип калганынын эң негизги себептери ушулар бар. Толук коебуз. Жигиттер, рахмат. Сизге рахмат. Үй жака Жак. немесин айтып коеюн, өчүрөсүңөр деп бүттүбү? Мен биякта оз ачып, үй жогору жакта. Ага жеткиче неме болуп калат эле деп анан бергиле эме. Аны эметпесиң эле.